Мына закондун баарын алып алды. Анын бирөө да аткарылбай жатат, ачыгын айтканда. Азыр бизде болсо мына мамлекетте куугунтук жүрүп атат. Бири-бирин эле кууган заман келди. Тазалайбыз деп коет. Мына ичи тойгондордун баары тең акча менен сыртка качып, баары өздөрүнүн жайлуу жеринен кетип атат. А бирок ошонун ичинен бир көрүнүктүү кылып, ошолорду жазалап, ошенте турган биздин жогорку соту болобу, прокуратурасы болобу, ошолордун иштери, анан эми чындыгында кандай кылсак кандай болот? Ошол жөнүндө мындай кыскача ачыгыраак айтып кетсеңиз оң болгон. Кыска айтам. Рахмат сизге. Кыска айтам. Кыргызстан оңолгонун каалайбызбы? Каалабагандачы, мына ушулардын баары ошон үчүн келди. Анда келгиле өзүбүз оңололу. Келгиле өзүбүз оңололу. Биринчи өзүбүз оңололу. Биз кантип оңолобуз? Мен дайым айтам. Эгер сиздин үй бүлөңүз таза болсо, кошунаңыз да сизге таза мамиле кылат. Кошунаңыз таза болуп баштаган болсо, көчөңүз тазарат да. Көчө тазарса, айыл тазарат. Айыл тазарса, район тазаланат да. Биздин балекет ушундай болуп атпайбы? Мен жана сөздү бекер баштаган жокмун да. Аял эмес, эркек эмес, бала эмес, келин эмес. Жок, аны түшүндүк. Эми ушунун баарына чекит кое турган бир гана маселе бар. Адам болуу. Эми кандай болот ошон? Адам болуш үчүн өкмөт эмне кылыш керек адамдар? Өкмөт биринчи кезекте өкмөт эмес, биринчи кезекте эл өзү адам болуу керек да. Эл. Өзүңүзгө жооп бергениңизде анан ошондо эл болот. Кандай болот дейсиз? Кандай болот? Өкмөт, жаман өкмөт кайдан келип атат? Кыргыз эли ошону көтөрүп берип аткандан келип атат. Жаман депутат кайдан чыгып атат? Эл көтөрүп атат ошону. Аны бизге казактар келип шайлап берип аткан жок. Аны бизге Өзбекстан же Тажикстан келип шайлап аткан жок. Биз садаган, биз айланайында. Эмнеге? Мына ушундай шорпо шилен, кыйын тыпыр, куда сөөк, жек жаат, түндүк түштүк, көлдүк чүйлүк, нарындык оштук. Ким күнөөлүү буга? Мына сиз азыр ушундай деп сурап атасыз, бирок сизди мисал келтирсем капа болуп каласыз. Мен өзүмдү мисал келтирейинчи. Дайым өзүмдү мисал келтирейин. Себеп эң капа, тез таарынып кала турган эл биз болуп калдык бүгүнкү заманда. İçimizde kurt var mındaydı. Oşol kurt yol vermeydi aksakal. Bu kurt jeyip atat içimizden vardı. Kanday deysizler? Makulsuzlar uşağı. Bizdin ayıldan bolsun, bizdin göçödön bolsun, anan bizdin kuda söýökler eken, menin dosumdun balası eken, menin kudamdın jeğini bolot eken. Tanımaysan, ошолорду алып баратасың. Анан айтып атасыз, өкмөт ушундай өкмөт болуп калды. Өкмөттү ким курап атат? Өкмөттү сиздер шайлап берген депутаттар курап атат. Демек, биздин ушул айылдан арыктан суу агып аткан болсо, ар бирибиз өзүбүздүн көчөбүз, өзүбүздүн үйүбүздүн алдын тазалай бергенден пайда чыкпайт. Ошол суунун башы кайда? Эгер суунун башын алып барып bir çaka bir çuğundu döküp jibерген bolsa, siz arığınızды mıktılap тазалап койсоңуз деле ошол суу агат. Анда биз келели, мындай карайлы, байкайлы. Айыл өкмөттөрүн шайлап атканда кандай кылып шайлап атабыз биз? Айылдык депутаттарды шайлаганда кандай шайлап атабыз? Өзүбүздү мындай бир карап көрбөйлүбү өкүлдөрдү? Мен кимге добуш бердим деп сураш керек. Эмне үчүн? Бир эле жообу бар. Ал сабаттуубу, адиспи, адис эмеспи, ага карабайбыз-дагы менин жээним болуп атпайбы деген баракет болду. Кандай дейсиз? Туура. Азамат, аксакал, сизге рахмат. Туура. Бүт бардык бале ушул жерден башталат. Биз киши издебей атабыз да, биз адам издебей атабыз. Мына бүгүн базар. Мына биздин ушул Москва районунда, же Сокулук районунда, Жайыл районунда, Ордода бир чоң мал базар болот, э? 3 район биригип бир чоң мал базар болсо, барып ошондо мал тандаганда өтө кылдаттык менен тандайбыз да. Мал тандаганга себеп кудалар келсе уят болуп калбайт. О, азаптын азабы го. Ат башынын жылкысы бар болду экен. А депутат тандаганда, мал тандагандай тандабай атабыз да.
ушул барып бизди уят кылып койбос бекен деген сөздү айтпай атабыз да. Кандай дейсиз? Бирок ошондой адамдар бар. А бирок аз болуп атпайбы? Мен да ошону айтып атам. Келгиле көбөйөлү анда.